Салам. Силер менен кайрадан мен Капар Мамыналиев, кайрадан кыргыз тили сабагы. Сабаттуу жазуу сабагы 5-сабак. Ал эми буга чейинки 1, 2, 3, 4 сабакты төмөндөгү шилтемелер аркылуу көрсөңүздөр болот. Бүгүн адаттагыдай эле сөз ичиндеги тыбыштардын туура эмес жазылып калуусуна, кээ бир учурда кошулуп, кээ бир учурда кошулбай жазылып калуусунун аркасында орфографиялык, туура жазуу боюнча жана ошондой эле маанилик ката кетип калган учурлар тууралуу сөз кылабыз. Эгер даяр болсоңуздар баштайбыз. Мына биз буга чейин көбүнчө үнсүз тыбыштарга кайрылганбыз. Маселен, 2К жазылабы, 2Т жазылабы, 2Г жазылабы жана башка. Ал эми бүгүн болсо үндүү тыбыштарга кайрылабыз дагы, ошолордун жазылуусуна көңүл бурабыз. Тактап айтканда, бүгүнкү биздин сабагыбыздын башкы каармандары бул үндүү тыбыштардын созулма жана кыска болуп бөлүнүүсү тууралуу болот. Андай алгач карайлы. Кыргыз тилинде 6 созулма үндүү бар. Алар албетте мынакей А, О, У, Ү, Ö, О жана тыбыштары. Булар 1,5-2 эсе созулуп айтылат. Ал эми кыска үндүүлөр болсо мынакей 8 кыска үндүү тыбыш бар. 8. Бул жерде жогоркудай эле, бирок бардыгы бирден жазылат, андан соң созулма тыбыштар сыяктуу созулуп айтылбайт. Мына үндүү тыбыштардын дал ушинтип созулма кыска болуп бөлүнүүсүнүн аркасында кээ бир учурларда биз сөздөргө кыска үндүүн жазып коюу менен сөздүн мааниси өзгөртүп жиберебиз. Же кээ бир учурда кыска үндүүнүн ордуна, маселен, 1А'нын ордуна 2А'ны жазып коебуз, же 1Э'нин ордуна созулма жазып, жан тескерисинче кылып отурабыз дагы, жыйынтыгында туура эмес сөз, туура эмес маани келип жаралат. Эми биз бул жерде ошого бир аз басым жасап, ачыктап алуу үчүн бир нече сөздөрдүн мисалында көрөлү. Биринчисинде мына кар деп турат. Кар бул ак түстүү, кышында, суукта жаачу зат. Кар эмне экендигин бардыгыбыз билебиз. Асмандан кар жаады, кышында кар жаат. Ал эми дал ошого окшогон эле кийинки сөз бул кар эмес, каар. Каар. Кар жана каар. Каар деген бул адамдын ачуусу келген учуру, кыжыры кайноо. Ал абдан каарданып турат. Жүзүнөн каар көрүнүп турат. Абдан каардуу киши. Демек, кар жана каар айырмачылыгы бар. Маанилик дагы, жазылышы боюнча дагы. Өн. Өн. Бул өс, өнүк деген сөздүн маанини билдирет. Маселен, өсө бер, өнүгө бер Кыргызстан. Же болбосо мынакей кандайдыр бир дан өнүп калыптыр дейт. Ал эми кийинки сөз бул өн деген сөз. Созулма Ö. Өн жана өөн. Өөн деген бул жат, бейтааныш, башкача деген маани берет. Маселен, негедир анын кылык жоругу көзгө өөн учурап жатат дейбиз. Көзгө башкача учуруп жатат, жат учурап жатат деген түшүндүрөт. Кийинки мисал. Эк. Эк деген бул сеп, өстүр, тик деген түшүндүрөт. Колуңдан келсе, дарак эк, дарак тик. Же башка бир көчөттөрдү эктеп турат. Этиш. Ал эми кийинки сөз бул албетте эк. Адамдын бетинин эң түпкү бөлүгүн билдирет. Эк. Эк жана эк. Кийинкиси ук. Ук деген бул тыңда, кулак сал деген түшүндүрөт. Акылың болсо улуулардын сөзүн ук. Кийинкиси уук. Уук деген бул боз үйдүн бир эмереги, бир бөлүгү. Ууктары деп коет. Ук жана уук. Кийинкиси сук. Сук. Бир гана у менен жазылат. Тамакты көп жеген, тамакка тойбогон, тамак дегенде бардык ишин таштап коюп, чуркап келген адамды сук деп коебуз. Ой, тамакка тойбогон суксуң го деп айтылат, Же болбосо сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт дейт. Эми дал ошого окшогон сөз албетте бул суук. Температуранын төмөн экендиги, минуска түшүп кеткендиги. Быйыл кыш абдан суук болду. Мына айырмачылыгы бар. Кийинки сөз ток.
Ток бул албетте бизге белгилүү болгон электр энергиясы. Же ток деген дагы бир маани бар. Бул адамдын ач эместиги, карды тоюп турган абалы. Менин курсагым ток, тамактанбайм дейт. Же көңүлү жайында болуп турган абалын билдирет. Анын көңүлү ток болуп жүрөт. Же башка дагы бир топ маанилери бар. Ток. Ал эми кыска үндүү эмес, оонун ордуна созулманы койсок, бул эми такыр башка маани. Ток. Бул үй канаттуусу болуп калат. Үй канаттуусу. Мына токтор түнөдө. Ток. Демек, мааниси асман менен жердей, ат менен төөдөй болуп калат. Эми буларды биз ушинтип жазсак туура, ушинтип жазсак ката деп ар бирин санап олтурчу болсок, абдан көп убакыт кетет. Себеп дегенде кыргыз тилинде дал ушул сыяктуу бири-бирине окшош сөздөр абдан көп. Балким 1000 деп саналаттыр. Анын баардыгын санап олтурууга мүмкүн эмес. Болгону айтылышына карап, сөздүн сүйлөмдөгү маанисине, кызматына карап, эгер такыр түшүнбөсөк, аны биз түшүндүрмө сөздүктөрдөн, интернеттин жардамында, башка бир билген адамдардан тактап сурап көрүп жазганыбыз туура болот. Анда биз дагы бир нече мисалдарга көңүл буралы. Эми булар биз жазууда, сүйлөөдө көп колдонулат, бири-бирине окшошуп кеткен сөздөр. Биринчи сөз. Сулуу, сулуу жана суулуу. Үчөө тең, мындай озек айтканда окшошуп кетет. Жазылышта окшош болгону созулма үндүүлөрдөн айырмачылыгы бар. Сулуу деген бул өсүмдүк, дан өсүмдүгү, буудай, арпа, таруу сыяктуу өсүмдүк. Сулуу. Ал эми сулуу деген көркөм, кооз, жагымдуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми суулуу деген бул суу бар, суу көп жерди түшүнөбүз. Кийинки мисал. Улуу, улуу жана уулуу. Же болбосо ушул эле жерге биз уулуу деген дагы бир сөз кошуп койсок болот. Улуу деген бул карышкырдын, иттин созулгон түпүн чыгарышы. Карышкыр улууду, ит улууду. Ал эми улуу деген бул жашуулуу деген түшүндүрөт. Же кадыры барктуу деген түшүндүрөт, улуу. Ал эми уулуу деген бул бирөөнүн баласы. Ал эми ушул эле жерде уулуу деген бар. Бул жыландын уусунун бар экендиги. Уулуу жыландар, уулуу курт кумурскалар деп коет. Уунун бар экендигин түшүнөбүз. Кийинкиси. Уруу жана ууру. Уруу деген бул биринчи мааниси албетте элдердин топ-топторго жакындыгына жараша бөлүнүшү. Кыргыз уруулары. Кыргыз уруулары. Сары багыш, бугу, солтоо жана башкалар. Жана ушундай эле уруу деген дагы бир сөз бар. Бул этиш кыймыл-аракет. Кимдир бирөөнү бир коюу, муштап жиберүү, согуп жиберүү. Ал эми ууру деген бул кимдир бирөөнүн буюмун, кимдир бирөөгө тиешелүү нерселерди байкатпай уурдап бекитип алуу деген түшүндүрөт. Буларды жазып жатканда дагы, айтып жатканда дагы чаташтыруу керек эмес. Кийинки мисал. Кече жана кечээ. Менин байкашымча, ушул эки сөздү абдан көп чаташтырып жиберебиз. Дээрлик экинчи сөздү көп колдонбой койгон учурларыбыз да болот. Кече деп колдонбостон, кече деп колдоно беребиз. Өз негизи кече деп бир гана созулма эмес, кыска ээ менен жазылганы эмнени түшүндүрөт? Бул салтанатты, майрамды түшүндүрөт. Бал деген түшүндүрөт. Маселен, айталы, бүтүрүүчүлөр балы дегенди бүтүрүүчүлөр кечеси. Атайын бая салтанаттуу уюштурулган майрамдарды кече деп айтабыз. Ал эми кече деген бул бир күн мурда экендигин түшүнөбүз. Бир күн мурда. Кече ушундай окуя болду. Же болбосо кече мен классташтарым менен кечеге бардым. Демек кече деген убакытты түшүндүрөт. Кече деп бир ээ менен жазылышы бул салтанатты, майрамды билдирет. Кийинки мисал. Бүлө жана бүлөө. Бүлө деп кыска өө менен, бир өө менен жазылганы бул бир үй бүлөнүн мүчөсүн түшүнөбүз. Бүлө.
Маселен, эне кызына айтып жатат: кызым, мына бой жетип, кимдир бирөөнүн үйүнө бүлө болгон жатасың. Демек, ошо башка бир үй бүлөнүн мүчөсү болгон жатасың дейт. Ошон үчүн үй бүлө дегенде ушундан келип чыккан. Ал эми бүлө деп созулма ө менен жазылышы, бул бүлө деген бул атайын таштан жасалган, баягы бычакты же чөп чабуучу чалгыны, орокту курчутуучу сыйдам ташты бүлө деп коебуз. Бүлө жана бүлө. Андан кийин дагы бир сөз бул тар жана таар. Тар деген бир жайдын кичинекей экендигин, ал жердин кууш экендигин, ал жер баягы көп адам батпай тургандыгын түшүндүрөбүз. Же кийимдин батпай тургандыгын, кийимдин өлчөмүнүн кичинекей экендигин түшүнөбүз. Бул кийим мага тар келип калды. Бул көйнөк тар келип калды. Бул бөлмө 10 адамга тардык кылат экен. Ал эми таар деген бул атайын жерге салынуучу кийиз, килем сыяктуу буюм, үй буюму. Андан соң жан жана жаан. Жан деген бул албетте адамдын жаны деп коет, Жана ошондой эле өтмө майында жан деп биз эмнени айтабыз? Адамдын өзүндөгү жан дейбиз. Те алыстан кандайдыр бир жан көрүндү. Же болбосо бирөөнүн үйүнө барганда, бул үйдө жан барбы деп коет. Ал эми жаан деген бул жамгыр деген маанини берет. Экөөнүн мааниси башка. Жан жана жаан. Демек, өзүбүз байкагандай, кыргыз тилинде мындай бир гана созулма үндүү жана кыска үндүүлөрүнөн айырмаланган сөздөр абдан арбын, эсеби көп. Андыктан булардын баардыгын санап бүтө албайбыз. Болгону биз өзүбүз буларды сөздө колдонулганына жараша, маанисине жараша тактап, аныктап колдонушубуз керек. Эгер айрым сөздөрдү айтууда, жазууда татаалдыкка жаралса, анда жардамга кайрылабыз. Интернет булактары, түшүндүрмө сөздүктөр, орфографиялык сөздүктөр жана ошондой эле ушуну билген атайын билимдүү адамдарга кайрылсак болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сабаттуу жазыңыздар, саламатта болуңуздар.